Тарыхы терең, маданияты бай, улуу эпостун касиети сиңген тоң жергеси быйыл 90 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Айталы бул аймак эзелтенере манасчылардын мекени, улуттук нарк насилди аздиктеген элдин ордосу катары таанылып келет. Андыктан бул жердин бай маданиятын даңазалоо максатында түрдүү иш-чаралар өтүп, ага өлкөнүн ар кайсы аймагынан маданият өкүлдөрү келишти. Бүгүнкү той, бүгүнкү жакшылык нерсенин башталышы абдан кубанычтуу болуп турат. Буга Кудай жеткиргенине 1000 мертебе рахмат. Тоң элинин, тоң жеринин, өзүнүн нукура түпкү өзүнүн касиети менен ушуга татыктуу эл, татыктуу жер. Анан ошол майрамды мына ушу балдарга, кийинки мынабеки муундарга, ушу жетекчилерге абдан ыраазычылыгымды билдирмекмин. Кыргыз элинин бай руханий дүйнөсүн чагылдырган бул майрам элдин ынтымагын бекемдеп, жаш муундун улуттук баалуулуктарга болгон сый урматын арттырууга өбөлгө түзүүдө. Кыргыздын салтын, санаасын, санжыра тарыхын сактап келаткан мына тоң деген ыйык касиеттүү жерибизде, көлүбүздүн жээгинде турабыз. Тоң элинин, тоң жеринин 90 жылдык торколуу тоюна ак батабызды берелик, салымыбызды кошолук, эл көңүлүн ачалык деп келип отурабыз. Өзгөчө тоң жерине манасчылардын алыптары жалаң ушул жерден чыккан деп айтып келебиз. Ошол Айкөл Манас атабыздын руху колдосун. Биз ошол үчүн урпактарыбыз сыймык менен кыргыз эл аталып келатабыз. Мына бүгүнкү күндө тоң жерин Кыргыздын Голливуду деп атадык манасчылардан да. Мана кыргыз кинолорунун кереметтери ушу тоң жеринен тартылып, анткени жана жердин бир башкача кооздугун айтып атам. Манасчылардын мекени аталган касиеттүү тоң жергеси мындан ары дагы кыргыз элинин руханий байлыгы, маданий мурасы жана каада салты менен жашап, аны жайылтууга салым кошоору белгиленди. Айнура Достукбекова, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары.